Эмне үчүн биздин түштүк региондордогу мигранттар аябагандай көп миграцияга кетип атат? Анткени жумуш орун жок. Бул эң орчундуу проблема. Жакырчылык. Биздин кайдан жаш балдарыбыз ушунча күч болсо дагы кайдан акча булагынан тапсаң болот деп издеп, анан ошого жооп таппай миграцияга бир күндө эле чечим кабыл алып кетип атат. Биз ушул биздин уюм көп жыл миграция менен иштегенден байланыштуу биз айтып атабыз. Жумуш ордуну мисалы үчүн үй бүлө шартында деле кылса болот да, чоң завод же фабрика ачпай эле. Жакында биз ошол бир мигрантка ушул лимонарий ачам деп атты да балдары менен. Анан балдары кичине акча каражат табып, акча жөнөттү атасына 250 000 сом. Ал акчага лимондун уругун алды, а биз эле ошол үй бүлөгө мисалы үчүн күнөсканага темир терсек менен жанагы атайын үстүнү жапканга айнегини алып бердик. Азыр ал үй бүлө кадимкидей лимонду өстүрүп, ошол лимонду базарга сатып акча таап атат. Hazır endi ayarım yok köpecede baldarım migrat Rossiyada olordun jardam menен şuntip şunu turguzup kurup insan meydaktin demirge jardam menен uşinti bütürüp işke kirgizip işletip atabız Xudoga şükür.